Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ve baraka ala abdihi ve rasulihi nebine Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Bugün biz dağı barыбыз bilip, ağa amal жасоочу негиздин биrini үйрөнсөкпү дейбиz. Ал кандай негиз десе аалымдар, ал негиз أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا deydi. Alımlar чындыгында Аллах Субханаху Тааля өзүнө бир нерсени шерик кошконго наразы болот дейт. Жада калса ал жакындатылган периште болсо да, же жибирилген пайгамбар болсо да дейт. Анан буга далил кылып Жин сүрөсүндөгү 18-аятты алып келет. Ал жакта Аллах Субханаху Тааля ва аннал масаджида лиллах, чындыгында сажда кылчу жайлар, мечиттер Аллахка гана таандык. Фала тад'у ма'аллахи ахада. Андыктан Аллах менен бирге, Аллах менен кошо дагы бирөөгө сыйынып дуа кылып албагыла дейт. Бул жерде масаджид деген сөз эки мааниде болот. Биринчиси жер бетиндеги салынган мечиттер. Алар тек гана Аллахка таандык. Жеке бир адамдын кызыкчылыгы үчүн болбош керек. Андагы кулчулуктар, ибадаттар тек гана Аллахка таандык. Аллах үчүн гана болуш керек. Жана ал мечиттин ичиндеги бүткүл Аллах Субханаху Тааляга каршы келген нерселер сыртка чыгарылыш керек. Ал амалдан турган бидаттар, күнөлөр болобу, же буюм-тайымдар болобу. Себеби аннал масаджида лиллах, чындыгында мечиттер Аллахка гана таандык болуш керек. Мына ошондуктан да пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям эгерде бирөөнүн бир буюму жоголуп кетсе, мечитке келип жарыялашты, кайтарган. Ага сенин ошол жоголгон нерсеңди Аллах Субханаху Тааля таап бербесин деп айтылыш керек экенин үйрөткөн. Себеби мечиттин ичинде дуньяви же жеке бир адамдын кызыкчылыгына алып келген сөздөр сүйлөнбөш керек. Жана бул жердеги масаджид деген сөздүн экинчи мааниси ошол Аллах Субханаху Тааляга сажда кылчу адамдын дене мүчөлөрү дегенди да билдирет. Ал жактагы сажда кылчу жайларга кирет. Бухари жана Муслим алып келген Абдуллах ибн Аббастын хадисинде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям умирту ан асджуда ала саб'ати а'зам дейт. Мен 7 сөөк жерим менен сажда кылууга буйрулдум дейт. Анан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям ал 7 жерини ишарат кылып көрсөтөт. Биринчиси чекеси, мурду менен кошо. Экинчиси эки алаканы. Андан кийин эки тизеси. Андан кийин эки бутунун учу. Бардыгы бирип 7 мүчөсү болот. Мына ошол мүчөлөр Аллахка таандык. Андыктан ошол мүчөлөр менен тек гана Аллахка сажда кылыш керек. Андан башка табигатка же адамиятка сажда, рүкү, жүгүнүү болбойт.
ал жерлер менен бирөөгө арнап сажда, рүкү же жүгүнүү амалдары кылынбайт. Аллах субхана тааля өзү эле сажда кылуу эмес, кайсыл бир ширктин түрү болсо дагы адам баласы кылса, аны жактырбайт. Ал жада калса, жакын болгон, Аллахтын сүйүктүү болгон периштеси же Аллах субхана тааля тандап алып жиберген пайгамбар болсо да, ал эми ким ошондой таза болсо дагы, бирок жакындатылган периштесине же жиберилген пайгамбарына сыйына турган болсо, ал ширк деп эсептелинип, ал ширк кылгандарга Аллах субхана тааля өзүнүн бейишине арам кылат жана алардын бара турган жерине тозок кылып, аларды улуу азап менен азаптайт. Аллах субхана тааля Маида сүрөсүнүн 72-аятында айткандай: «Иннаху ман юшрик биллахи фақад харрамаллаху алейхил жанна ва ма'ваху ан-нар ва ма лиз-залимина мин ансар» дейт. Ким Аллах субхана тааляга ширк кылса, Аллах ага бейишти арам кылып коет жана анын бара турган жерине тозок кылып, андай ширк кылган заалымдарга жардамчы болбойт дейт. Ал эми пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Бухариде Абдуллах ибн Мас'удтан келген хадисте ушундай дейт: «Мен мата ва хуа яд'у мин дуниллахи ниддан дахалан-нар» дейт. Ким Аллах субхана тааля менен барабар дагы бирөөгө ибадат кылып өлүп кете турган болсо, дахалан-нар, ал тозокко кирет дейт. Ал эми Муслимдеги Жабирден келген хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям: «Мен лакияллаху ла юшрику бихи шей'ан дахалал жанна ва мен лакияху юшрику бихи шей'ан дахалан-нар» дейт. Ким Аллах субхана тааляга ширк келтирбей ага жолукса, ал бейишке кирет. Ал эми ким ага ширк келтирип жолукса, ал тозокко кирет дейт. Ал эми Аллах субхана тааля Каф сүрөсүнүн 110-аятында: «Фаман кана яржу ликаа раббихи фал'ямал амалан салихан ва ла юшрик би ибадати раббихи ахада» дейт. Ким өз Роббусуна жолугууга үмүт кылса, анда солих амалын жасасын. Ал өзүнүн Роббусуна ибадат кылууда эч кимди шерик кошпосун дейт. Мынакей бул аятта да Аллах субхана тааля ким өзүнүн Роббусуна жолугам деп каттуу үмүт кылган болсо, ал ошол Роббусуна сыйынууда эч кимди ширик кошпосун дейт. Себеби Аллах субхана тааля ширк кылганды кечирбейт. Аллах субхана тааля: «Инналлаха ла яхфиру ан юшрака бихи ва яхфиру ма дуна залика лиман яша. Ва ман юшрик биллахи фақад ифтара исман азима» дейт. Аллах субхана тааля ширк кылганды кечирбейт, бирок башка күнөөлөрдү кечирет кимге кааласа. Ким ага ширк кылса, ал бир абдан чоң күнөөнү ойлоп таптыр дейт. Жана Абдуллах ибн Мас'удтан келген хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдан сахабалар келип: «Эйю замби азам, күнөөлөрдүн эң чоңу кайсыл күнөө?» деп сураганда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям: «Ан таджалаллаху ниддан ва хуа халакак» дейт. Сени Аллах субхана тааля жаратып турса, сен ага ширк кылуң, шерик кошуң, сен ал менен барабар башка бирөөгө ибадат кылуң дейт. Дагы Абу Бакрадан келген хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям: «Ала унаббиукум би акбарил кабаир».
Силерге эң чоң күнөөлөрдөн дагы чоңун айтып берейинби дегенде, «Кульна бәлә я Расулулла». Биз айттык, «О Аллахтын элчиси, ооба айтып берши» дейт. Ошондо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям «Ал-ишрак биллах» биринчи айткан сөзү Аллах субхана таалага ширк келтирүү деп баштайт. Эми бул хадис аяттарда адам баласы өз ибадатында Аллах субхана таалага ширк келтирүү болбойт экенин билген соң, ал ибадат деген эмне дегенди айта кетсек. Себеби көпчүлүк адамдардын түшүнүгү ибадат кылуу деген сөздө катачылыктары бар. Эгерде сен аларга ширк кылып койбогун, ширк кылып жатасың деп эскертсең, алар сага мен намазды Аллахка окуйм, мен орозомду Аллах үчүн кармайм, мен хаж кылсам Аллахтын үйүнө Каабатуллага барып хаж кылам дейт. Эмнеге ал мындай жооп берет десе, себеби ал намаз окуу, орозо кармоо, хажга баруу, жезекет берүү ушул нерселер гана ибадат кылуу деп, Аллахка сыйынуу деп эсептеп калган болот. Бирок шариаттагы аныктамаларга, түшүндүрмөлөргө кайтып келсек, ибадат сөзү булар менен гана чектеле бербейт. Шейхул Ислам ибн Теймия «Ал-ибада хия исмун жамиун ликулли ма юхиббуху Аллах ва ярда мин ал-а'мали вал аквали az-захирати вал батина» дейт. Ибадат бул жашыруун же ачык айкын болобу, Аллах субхана таала сүйүп жана ага ыраазы болгон бардык сөздөр менен амалдар кирет дейт. Бул демек кайсыл бир сөзүң жана амалың болбосун, ал жашыруун болобу же ачык айкын болобу, эгерде Аллах субхана таалага жакса жана ал ыраазы болсо, ал ибадат деп эсептелинет. Ал эми ошол амалың же сөзүң Аллахка жакканын же жакпаганын, Аллах ыраазы же наразы экенин билишиң үчүн мына Куран жана сүннөттү билишиң керек. Ошол Курандагы аяттарда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям калтырып кеткен сүннөтүндө Аллахка адамдын кайсыл амалы жана сөзү жагымдуу, кайсыл амалы же сөзү жагымсыз, кайсыл амалына Аллах субхана таала ыраазы же наразы экени айтылат. Эгерде адам баласы ошол жүрүш турушунун баарына аяттар жана хадистерге шайкеш келип амал жасаса, анын баскан турганы, дем алып уктаганына чейин ибадат болуп эсептелинет. Андыктан адам баласы кандай кылса ибадат, кандай кылса ширк болуп калышыны билиш керек. Себеби сырттан көрүнгөн туура деп эсептелинген амалы дагы Аллахтын астында кабыл болбой, ширк болуп калышы толук ыктымал. Мисалы адам баласы Аллахка деп намазын окуйт. Бирок бирөө кирип келгенде ошол ниети бузулуп, ошол адам үчүн көрүнүп, жакшынакай окуй баштаса, ал окуган намазы дагы эл көрдү, эл көзү үчүн окулганын себебинен Аллахтын астында ниети бузулуп, кабыл болбой калышы мүмкүн. Ошол ибадат деп эсептелинген сырттан көрүнгөн нерсеси ибадат болбой, рия, эл көзү үчүн кылынып калган амал кичи ширк болуп эсептелинип калат. Ал эми кээ бир бул ибадат сөзүнө туура эмес түшүнгөн адамдар намазын Аллахка окуйт. Бирок дуаны бир мазардан, бир солихинден, бир өлгөн адамдан сурашы мүмкүн. Кээ бирөөсү бир зекетини же садакасын берсе Аллах үчүн кылышы мүмкүн. Бирок бир балалы болбой калганда
кайдагы бир тоо ташка барып сыйынышы мүмкүн. Андан үмүт кылып, ошол тоо таш мага бала берет деш мүмкүн. Кээ бирөөлөрүн билебиз, сүмөлөң бышырып, ага жанга кыргытып, жаңгагын чагып жесе балалуу болот деп ырым-жырымдарга барарыны. Мына ушинтип ал Аллахка кылып жатам деген ибадаты ширкке айланып каларыны билбей калат. Андыктан ибадат сөзүнө туура түшүнүү Аллахка бүткүл амалдарын тазалап, ыхластуу болуп, мухлисин, муваххидин, чыныгы жалгыз Аллахка гана ибадатчыл болгон пенде кылат. Мына бул биз айтып кеткен ибадаттарды Аллахка гана арнаш керек экенине далил эмне десе, Аллах Субхана тааля Гофур сүрөсүнүн 60-аятында وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين дейт. Мына силердин Роббуңар айтты: "Уд'уни астажиб лакум". Мага гана дуа, мага гана ибадат кылыңыздар. Мен ошондо ошол силердин дуаңарга жооп берем дейт. Ал эми мага ибадат кылуудан текеберленген адамдар тез аранын ичинде кордолгон абалда тозокко кирет дейт. Эгерде адам баласы Аллах Субхана тааля менен кошо дагы бирөөнү сыйына турган болсо, ал сыйынып жаткан нерсеси солихин, сыддыкин, ушундай пакиза аруу адам болсо да, же жакындатылган периште болсо да, анын бардыгы Аллахка ширк келтирүү деп эсептелинип, ал мушрикиндерди Аллах Субхана тааля тозок оту менен жазалайт. Ал тозок отуна алар кордолгон абалда киришет. Аллах Субхана тааля Ал-Муъминун сүрөсүнүн 117-аятында ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون дейт. Кимде ким Аллах менен кошо башка кудайчасына сыйынып алса, ага ал сыйынуусунда эч бир далил жок. Жана анын эсеби Аллах Субхана тааlanын астында болот. Чындыгында капырлар ийгиликке жетишпейт дейт. Бул эмнеге далалат кылат? Бул Аллах Субхана тааля өзүнө ибадат кылууда эч кимди шерик кошууда ыраазы болбойт дейт. Эң кызыгы адам баласы аяламды, жер сууну, табигатты жаратууда Аллах Субхана тааляга эч бир ширк кошпойт. Аларды Аллах Субхана тааля жаратты деп эсептейт. Ал эми ибадатта сыйынуусуну, кулчулугуну Аллахка арноодо ширк кошкондугуну кандай дейбиз? Аллах Субхана тааля Юнус сүрөсүнүн 31-аятында قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون дейт. Эгерде сен алардан ким асмандан жана жерден силерге ырызкы берип турат, жана ким угуунун жана көрүүнүн ээси, ким тирүүнү өлтүрүп жана өлүктү тирилтет, жана ким бардык иштерди башкарып турат десең, алар Аллах Субхана тааля деп жооп берет. Факул афала таттакун. Анда айткын аларга, эмнеге силер Аллахтан коркуп койбойсуңар дейт. Башкача айтканда, асмандардан жана жерден силерге Аллах Субхана тааля ырызкы берип турса, жана тирүүнү өлтүрүп, өлүктү тирилтип турса,
жана ошол силердин көрүүңөрдүн жана угууңардын ээси Аллах болсо, бүткүл аяламдын баарындагы болгон иштерди башкарып турса, силер ошону Аллах субхана таала кылат деп эсептесеңер дагы, эмнеге Аллах субхана тааляга таквачылык кылып койбойсуңар? Эмнеге ошол Аллах субхана тааляга ибадат кылып койбойсуңар дейт. Аллах субхана тааля Бакара сүрөсүнүн 21-аятында дагы: "Я аюханнас, а'буду раббакум, аллази халакакум, валлазина мин кабликум лааллакум таттакун" дейт. Эй адамдар, силер өзүңөрдүн Роббуңарга ибадат кылыңыздар. Ал силерди жаратты жана силерге чейинки коомчулукту дагы жараткан. Балким Аллахтан коркуп коерсуңар дейт. Андан кийинки аятын улап: "Аллази жа'аля лакумул арда фираша, вас-самаа бинаа, ва анзална минас самаа'i маa'ан, فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون" дейт. Ал жерди силерге төшөң кылып берди, жана асманды чатыр кылып берди, жана ошол асмандан силерге сууну түшүрдү, жана ошол суудан силерге мөмө жемиштерди чыгарып берди. Мына ушулардын баарын билип туруп, فلا تجعلوا لله أنداد, Аллах субхана тааляга шерик кошпогула, ал менен барабар бирөөгө сыйынып албагыла дегени. Ва антим та'ламун, билип туруп дейт. Ошол аяламдын баарына Аллах жаратканын билип, силерге Аллах рызкы берип турганын билип турсаңар, анда Аллах субхана тааляга гана сыйынгыла, ал менен кошо дагы бирөөгө сыйынып албагылачы дейт. Ибн Касир бул аятта айтып жатып: "Ал-халиq ли хазиhi ашья хувал мустахакку лил-ибада" дейт. Мына ушунун баарын жараткан жаратуучу ошол гана татыктуу ибадат кылууга дейт. Башкача айтканда, ушул нерселердин баарын жараткан Аллах субхана тааля гана сенин ибадатыңа татыктуу дегени. Анан кызыгы, адам баласы ушунун баарын жаратканын Аллах экенин билип, жок нерсенен барды кылган Аллах экенин билип, бар нерсени жок кылып койчу дагы Аллахтын колунан келерини билип, кайдагы тоо ташка же мазарларга барып бала күтөрүнө кандай дейбиз? Ошол асман, жер, ааламдын баарын жараткан Аллах субхана тааля сага бала бербей койбойбу? Эгер сен аны Аллах субхана таалядан сурасаң, Аллах кааласа берип коюшу оңой эле. Бирок сен Аллахтан сурабай, тоо таштан, табигаттан же бир ырым-жырымдарга таянып, ширк кылганыңды кандай дейбиз? Ушул анан адам баласынын таза тунук акылыбы? Андан дагы кызыктуусу, кээ бир адамдар: "Жок, биз табигатка, тоо ташка, мазарларга сыйынбайбыз. Биз аруу болгон, таза болгон, Аллахка жакын болгон периштелерге сыйынабыз" дегендерин кантебиз? Анда Аллах субхана тааля аларга Ал-Имран сүрөсүнүн 86-аятында ушундайча жооп берерин айта кетели. Аллах субхана тааля: "Ва ла я'муракум ан таттахизул малаиката ван набийина арбаба" дейт. Аллах субхана тааля силерди, периштелерди жана пайгамбарларды өзүңөрдүн кудайыңар, сыйынып алчу Роббу, эгеңерди кылып алышты буйрубайт дейт. Себеби алар Аллах субхана таалянын астында алсыз, жада калса өздөрүнө да жардам бере албагандар. Ошончо периштелердин эң чоң болгон Жибрил, Микаил
Исрафил, Мәләкул Маут жана башка периштелер дагы Аллах Субхана Тааlanын уруксатсыз эч бир ордунан жылышпайт. Аллах Субхана Тааlanын уруксатсыз алар шапаат дагы кыла албайт. Аллах Субхана Тааля Нәҗм сүресинин 26 аятында "Ва кам мин малакин фис самавати ла тугни шафаатухум шей'a илля мин ба'ди ан я'зана Аллаху лиман яша'a ва ярда" дейт. Аллах Субхана Тааля өз каалаганына ыраазы болуп жана уруксат бермейинче асмандагы канчалаган периштелердин шапааты эч бир пайдасын бербейт дейт. Ла тугни шафаатухум шей'a, бир дагы алардын шафааты пайдасын бере албайт дейт. Ал эми Бакара сүрөсүнүн 255 аятында "Мен заллази яшфау индаху илля биизни" дейт. Аллах Субхана Тааlanын уруксатсыз анын жанында ким шафаат кыла алмак эле дейт. Ал эми Әл-Анбия сүрөсүнүн 28 аятында "Ва ла яшфауна илля лиман иртада ва хум мин хашиятихи мушфикун" дейт. Аллах Субхана Тааля ыраазы болгондон башкасы шафаат кыла албайт. Алар Аллах Субхана Тааlanын ырайымына жалдырап, андан коркуп турушат дейт. Ал эми Саба сүрөсүнүн 23 аятында Аллах Субхана Тааля "Ва ла танфау шафаату индаху илля лиман азина лах حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير" дейт. Аллах Субхана Тааlanын жанында ал өзү уруксат бергенден башкасынын шафааты пайдасын бербейт. Качан гана алардын жүрөктөрүнөн бир аз гана коркунуч кеткенде алар туруп "Мада кала роббукум" силердин Роббуңар эмнени айтты дегенде "Калул хакка" алар тек гана акыйкатты айтты деп жооп берет. Чындыгында Аллах Субхана Тааля Аль-Алиюл Кабир, эң жогору жана улук дейт. Бул аятты тафсирлеп пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Абу Хурайранын жана Наввас ибн Сам'андын хадистеринде ушундай дейт. Аллах Субхана Тааля асманда бир буйрук кылганда ал вахий менен сүйлөйт жана асмандагылардын бардыгы Аллахтан коркуп, канаттарын бүгүп, аң-маң бойдон калышат. Ошондо периштелердин арасынан эң биринчи башын көтөргөнү Жибрил алейхиссалам болот дейт. Анан Жибрил алейхиссаламдан башка периштелер "Мада кала роббукум" силердин Роббуңар эмне деди дегенде Жибрил алейхиссалам "Калул хакка ва хувал алиюл кабир" чындыгында Аллах Субхана Тааля акыйкатты гана айтты жана ал эң жогору улук деп Аллах Субхана Тааляны улуктап, ал вахийди Аллах буйруган жерине жеткизет дейт. Бул хадистерден билебиз, ошончо күчтүү 600 канаты бар периштелердин эң чоң болгон Жибрил алейхиссалам дагы Аллах Субхана Тааlanын астында коркуп, титиреп, өзүн жоготуп, канатын бүгүп, Аллахтын буйругуна баш ийип берерин. Ал Аллах Субхана Тааlanын астында өзүнө дагы жардам бере албай каларын. Бухариде Айша радаллаху анхадан келген хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Жибрилге "Биз сенин бизге көбүрөөк келишиңди каалап жатабыз о Жибрил" дейт. Анда Жибрил алейхиссалам "Биз Аллахтын гана каалоосу менен келип, Аллахтын каалоосу менен кетебиз" дейт. Бул хадистен дагы билсек болот, ошончо кудуреттүү болгон Жибрил алейхиссалам дагы асмандан жерге түшкөндө Аллах уруксат бергенде гана түшүп, Аллах уруксат бергенде гана кетерини.
Эгерде сен мына ушундай улуу болгон периштелер Аллах субхана тааlanын жанында эчтеке болбой, өздөрүнө өздөрү жардам бере албай калганын билсең, сен ал периштеге сыйынбай каласың. Ал периштенин Роббусу болгон Аллах субхана тааляга сыйынып каласың. Себеби ал сага жардам бериш эмес, Аллах субхана тааlanын астында өзүнө да жардам бере албай каларын билесиң. Биз билебиз, ошол бут парастар улуу отунун жагып, Ибрахим алейхиссаламды ошол отко ыргытайын деп жатканда, Жибриил алейхиссалам Ибрахим алейхиссаламга келип: "О Ибрахим, мен сага эмне кылайын?" деп кайрылган. Ибрахим алейхиссаламга ошончолук каттуу суноо келип турса дагы, "Мен сага, о Жибриил, муктаж эмесмин" дейт. Ибрахим алейхиссалам ошол Жибриилдин кудуреттүүлүгүнү, күчтүүлүгүн билсе дагы, ал ошол Жибриилден сурабай, Жибриилдин Роббусу болгон Аллах субхана таалядан жардам сураган. Аллах субхана тааля ошон үчүн Ибрахим алейхиссаламды Халилуллах, өзүнүн досу кылып алып, "Кана умматан ханифа", ал өзү бир үммөт болчу, тек гана Аллахка сыйынып, ширктен жүз бурган, "Валам яку минал мушрикин", жана мушриктерден болгон эмес дейт. Ибрахим алейхиссалам Аллах субхана таалядан суранып, дуа кылып, "Ва жанибни ва бания ан на'будул аснам" дейт. Мени жана менин урпактарымды, балдарымды ошол буттардан сыйынып калуудан оолак кыла көр, алыс кыла көр дейт. Ал эми башка аятта ошол бутпарастар менен күрөшүп жатып, "Иннани бараим мимма та'будун иллаллази фатарани" дейт. Мен мына силер сыйынып жаткан нерседен бараун, алысмын, эч бир тиешем жок. Иллаллази фатарани, тек гана мени жаратып жаткан Аллах субхана таалядан башкасынан дейт. Ошондой болгон пайгамбарлардын атасы, Аллах субхана тааlanын сүйүктүүсү Ибрахим алейхиссаламга Жибриил алейхиссалам келип, "Эмне кылайын, о Ибрахим" десе дагы, Ибрахим алейхиссалам бул жерде Жибриилге таянып, "Мага жардам бер" деп дуа кылып, тилек тилеген жок. Бул жерде Ибрахим алейхиссалам, "Мен сага муктаж эмесмин, о Жибриил" дейт. Мынакет чыныгы таухидтин, бир кудайчылыктын үлгүсү жана ошол таухидти карманган адамдын даражасы. Ал эми периштелерди айтып өтүп, пайгамбарларга сыйынуу жөнүндө карасак, адамдардын эң мыктыларынын бири пайгамбарлар болот. Ал пайгамбарлардын дагы эң мыктыларынын бири пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям болот. Ал пайгамбарлардын имамы. Ансыз бейиштин дарбазалары ачылбайт. Ансыз эч кимдин шафаатына уруксат берилбейт. Мына ошол пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллямдын доорунда момундарга бир аза берген мунафик киши болот. Ошондо кээ бир мусулмандар келгиле бул мунафиктен пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга барып, истигафа, кыйналып жаткан учурдагы жардам суроо жөнүндө кайрылайлы дейт. Ошондо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам чындыгында жардам менден суралбайт. Акыйкатта жардам Аллахтан суралат дейт. Дагы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Меккеден Мединага хижра кылганда Бану Наджар улусунун башчысы Абу Умама Асад ибн Зурора кайтыш болот. Мына ошол өлгөндөн кийин яхудейлер мусулмандардын арасында фитна таркатат. Карагылачы, Мухаммад Меккеден Мединага келип хижра кылгандан баштап Мухаммаддын сахабалары өлө баштады деп.
Эгерде бул чындап эле пайгамбар болгондо, анда ал ошол сахабасынын өлүмүнө жол бербейт болчу дейт. Анан ал фитна мусулмандардын жүрөгүнө жетип, кээ бир мусулмандар балким аны тирилтесиң деп суранып келет. Ошондо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам: "Ла амлику ли нафси дарра ва ла нафа". Мен башкаларды айтпаганда да мына өзүмө пайда же зыян алып келе албайм дейт. Аллах субхана тааля уруксат берип, Аллах субхана тааля коштоп колдоп турбаса, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам дагы тирүү кезиндеги сөзү ушул: өзүнө же пайда, же зыян алып келе албаган Аллахтын кулу болгон. Дагы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга: "Ва анзир аширатикал акрабин", сен өзүңдүн тууган-туушкандарыңа эскерткин деген аят түшкөндө, бардык тууган-туушкандарын чогултуп алып, ушундай дейт: "О Аббас, амалыңды кылып калгын, мен сага эч бир жардамды бере албай калам. О София, амалыңды кылып калгын, мен сага эч бир жардамды бере албай калам. О Фатима, Мухаммаддын кызы, сурасаң бул дүйнөдөгү нерсени сурап кал, мен сага эч бир жардамды бере албайм" дейт. Ал эми мындан дагы Ухуд согушунда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын Хамза деген жакын атасынын бир тууганы кайтыш болот. Ошондо дагы ал Хамзага эч бир пайдасыны пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам келтире албайт. Жада калса пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын бети жарадар болсо дагы, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өзүнө дагы жардам бере албай калат. Себеби пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам махлукат, жаратылган Аллахтын кулу, пендеси болгон. Ал дагы Аллахка муктаж болгон. Аллах аны колдоп турганда, ал ийгиликтерге жеткен. Аллахтын уруксаты менен бирөөгө пайда алып келип, Аллахтын уруксаты болбосо пайда да алып келе алган эмес. Тескерисинче ал пайгамбарларга сыйынгыла дебестен, ошол сыйынылып жаткан бардык нерселерди ширк деп, ал ширк менен күрөшкөнгө буйрулган. Аллах субхана тааля Анфал сүрөсүнүн 3-аятында: "Ва катилухум хатта ла такуна фитнату ва якуна ад-дин куллуху лиллах" дейт. Ошол фитна, ширктер жок болуп, диндин баары Аллах субхана тааляга таандык болмоюнча алар менен күрөшкүн. Ва катилухум, алар менен согушкун дейт. Ширктин баары жок болуп, тек гана таза дин, ибадаттын баары Аллахка гана таандык болмоюнча Аллах субхана тааля алар менен күрөшкүн деди. Ал эми Бухариде Абдуллах ибн Умардан келген хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам: "Умирту ан уqatila an-nasa hatta yashhadu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadan Rasulullah wa yuqimu as-salata wa yu'tu az-zakata fa idha fa'alu dhalik asamu minni dama'ahum wa amwalahum illa bihaqqi al-Islam wa hisabuhum 'ala Allah" deyt. Men адамдар менен ушул нерсе болбоюнча күрөшүүгө буйрулдум дейт. Алар Аллах субхана таалядан башка сыйынууга татыктуу Кудай жок жана мен Мухаммад анын элчиси экенине куәлик бермейинче, намаздарын окуп, зекетин бермейинче, фаиза фаалу залик, эгерде алар муну кылса, менден кан жандары жана мал мүлктөрүнө аман калтырышат. Ал эми алардын эсеби Аллах субхана тааляның астында дейт. Жана Бухари Муслимде келген хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам: "Ла tutруни кама атрат ан-насара ибн Марьяма, фа иннама ана абд, факулу Абдуллахи ва расулух" дейт.
Силер яһудтар жана христиандар Мариямдын баласын даңктап алгандай мени да даңктап албагыла дейт. Фа инна ма'на абд. Чындыгында мен Аллахтын пендеси, кулумун. Факулу Абдуллахи ва расулу. Андыктан Аллахтын кулу, пендеси, ва расулу жана анын элчиси деп айткыла дейт. Жана ошол эле Бухари Муслимде келген Айша радаллаху анханын хадисинде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям ла'анатуллаху алал яхуд ван насара иттахазу кубура анбияихим масаджид дейт. Аллах субхана тааля яһудилер менен христиандарды каргады. Алар өз пайгамбарларынын кабырларыны сыйынуучу жай, мечит кылып алышкан болчу дейт. Жана пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям имам Малик алып келген хадисте Аллахумма ла тадж'ал кабри ватанан ю'бад дейт. О Аллахым, менин кабырымды сыйынып алчу буттардан кылып койбо дейт. Анан хадисте улай иштадда гадабуллаху аля каумин иттахазу кубура анбияихим масаджид дейт. Өз пайгамбарларынын кабырларыны мечит кылып алган коомго Аллахтын кары каттуу болот дейт. Ал эми Ибн Аббас алып келген хадисте ла'ана Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям заиратул кубур деп келет. Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи ва саллям кабырга зиярат кылган аялдарды каргады дейт. Вал муттахидина алейхи масаджида ва сураж дейт. Жана ал жака барып, шам жагып, мечит кылып алгандарды да каргады дейт. Жана ушул эле сахаба пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям ва ийякум вал гулу фа иннама ахлака ман кана каблакумул гулу дегенде алып келет. Силер чектен ашкандан абайлагыла. Чындыгында силерге чейинки коомду чектен ашуусу жок кылган, кыйроого учураткан дейт. Жана Муслимде Абдуллах ибн Масудтан келген хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям халакал мутанаттиун, халакал мутанаттиун, халакал мутанаттиун деп 3 жолу каргаганын айтат. Куруду чектен ашкандар куруду, чектен ашкандар курусун дейт. Мына ушундайча ошол адамдардын эң мыктысы, пайгамбарлардын саиди имамы болгон Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям ушинтип ширк менен күрөшүп, жада калса мен өлүп калсам, мен өлүп калган кабырымды сыйынып алчу буттардан кылып албагыла деп кетсе, сен андан төмөн болгон бир салихин же аулияга барып, андан дуа кылып, андан үмүт кылып, андан бир маселеңди сураган кандай дейбиз? Аллах субхана тааля Айсра сүрөсүнүн 57-аятында قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محظورا дейт. Айткан, силер ошол Аллахтан башка өзүңөр ойлогон буттарга дуа кылып көргүлөчү. Алар силерден бир зыянды кетирип, абалыңарды өзгөртө албайт го. Алар тескерисинче өздөрү дуа кылышып, Аллах субхана тааляга жакындоочу жолдорду издейт. Ошол силер сыйынып жаткан солихиндер Аллахка дуа кылып, кайсыл бир жолу Аллахка мени жакындатат экен деп умтуларыны айтып жатат. Ва яржуна рахматаху, анын ырайымына үмүт кылып, ва яхафуна азаба, жана анын азабынан коркушат дейт. Инна азаба раббика кана махзура. Чындыгында сенин Роббуңдун азабынан
коркушу зарыл дейт. Мына бул жерде ошол солихиндер өздөрү Аллахтын ырайымына үмүт кылып, жана азабынан коркуп, Аллахка бир жакындоочу жолдорду издеп, ага дуа кылып жатканын айта кетет. Эгер бул нерсени ошол адамдар билгенде, алар солихиндерге эмес, Аллахтын өзүнө гана муктаж болуп, Аллахтын гана өзүнө гана жакындоочу жолдорду издеп, Аллахтын өзүнөн колдоо, коргоо тилемек. Ал ошол кабырдагы канча бир убакыт мурда өтүп кеткен салихин сага эле эмес өзүнө жардам бере албай турганын билгенден кийин Аллахтан гана жардам сурап калмак. Жана паланча сени колдосун дебей, Аллах сени колдосун деп калмак. Себеби чындыгында ал солихиндер дагы, оолиялар дагы Аллахтын гана колдоосуна муктаж болуп, өздөрү Аллахтын колдоочу жолдоруну издешет. Аллах субхана тааля аюшрикуна ма ла яхлуку шейъан ва хум юхлакун дегендей. Алар эмне эч бир нерсени жаратпай, өздөрү жаралып турган нерсеге сыйынышабы дегендей, сен ошол Аллах жараткан, өзү жаралып турган бир аулия же солихинге сыйынбай каласың. Себеби ал салихин аулиялар эч бир нерсени жараткан эмес. Аллах бардык кыбыраган жандыктын баарын жаратып, аларга рызык берип турат. Ошол өздөрү эч бир нерсени жаратпаган нерсеге сен кантип сыйынасың? Алар баары бир аларга жардам бере албайт го деп аят бүтөт. Ал эч нерсени жаратпаса, өзү тескерисинче жаралып турса, сага кандай бир зыян же пайда алып келе алмак эле? Андан көрө тескерисинче бардык ааламдарды жараткан Аллах субхана таалядан сурасаң, Аллах сенин муктажыңа жооп берет. Мынакей ушинтип бүгүн биз кыскача болсо дагы Аллах субхана тааля ширк кылганга наразы экенин, ал ширкти жактырбайт экенин, ибадатка бир ширкти аралаштырсаң, ал ширкиң менен таштап кетерин билдик. Жана ибадат деген эмне? Ал ибадатты жалгыз гана Аллахка арнаш керек экенин билдик. Эми үмүт кылабыз, ушул биздин кичинекей баяныбыз карапайым калкка жетип, ибадатты туура аткарып, жеке жалгыз Аллахка гана сыйынган муваххид, мухлисиндерден болуп калар деп. Субханака Аллахумма ва бихамдик, ва ашхаду ан ла илаха илля анта, ва атубу илейк. Ва саллаллаху ва саллям аля набийина Мухаммад ва аля алихи ва асхабихи аджмаин.